Шереметьевода, Домодедовода ушунча кишилер кыргызстандыктар калып кетти деп. Силерге айта турган бир эле эме, самолет жок. Кыргызстандын абасы жабылган. Bir жумада bir самолет Бишкекке, bir самолет Ошко кете турган гана, Новосибирскиден bir самолет Ошко кете турган гана чечим кабыл алынган. Ошол боюнча калды. Республикалык штабта ошондой чечимге келишти. Кыргызстанга эч кимди келбесин азыр деп. Азыр Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары таптакыр жабык. Өзүңөр көрүп атасыңар. Айылда жана народный шлагбаум деп киргизип, башка айылдагы кишилерди да киргизбей атышат. Кыргызстанда абал ошон комендантский час. Азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо тарашыңар керек. Мен ошо өкмөттүн посольствонун элчиликтин решениясын силерге айтканы келдим. Туурабы? Кабыл аласыңарбы? Кабыл албайсыңарбы? Чечим ушундай. Самолет жок, берилбейт. 29 мартта bir самолет учат. Жоқ, ұқсаңыз, бір самолет ұшады. Ал самолетқа билеттер алынған. Аз білесіңіз. Екінші самолет 1 апрельде келеді. Ал Домодедоводан ұшады авиатрафиктікі. Шереметьеводан следующий рейс 5 апрельде болады. 5 апрельде. Ошон үшін силерге мен айтарым. Мен ұлтырсаңар, мен айтарым. Мүмкүнчүлүк болсо, туура түшүнгүлө. Бул баягы Кыргызстанда болуп аткан нерсе эмес. Дүйнө жүзүндө болуп атат. Туурабы? Ооба, эң туура. Ошону туура түшүнүш керек. Өзүңөрдү сактап, азыр мүмкүнчүлүгүңөр болсо, үйүңөргө берди үйүңөр болсо, жата турган жериңер болсо, жора жолдошторуңар болсо, акырындан жылгыла. Самолет болбойт. Аксага сөз берейик. Неме, тууган, аксага сөз берейик. Очмен келе, окула давай. Биз иштен расчет алганбыз. Квартираларды издават эткенбиз. Биздин тааныш билишибиз кээ-бирибизде бар, кээ-бирибизде жок. Болгон убакта саналуу ал. Болгон мезгилдерде саналуу. Себеби биздин уже айлыгыбызды берди. Айлыкты бергенден кийин билетти алдык. Ага чейин эч ким пүрүждө берген жери жок. Анан биз таркаганда каяка таркайбыз? Сиз мындай кылып атасыз да азырчы. Бирден Мен силерге ачуу чындыкты айтып атам, балдар. Урматтуу кыргыздар, үйдө отуругула, үйдө карантин. Официально карантин, үйдө отур. Бизи да Чыкпагыла аэропортко. Сиздер келесиздер жөнөкөй эле сүйлөп кетип атасыз да. Аз мисалга сиз жөнөкөй айтып атасыз. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бул жер Кыргызстан эмес, мүмкүнчүлүгү болсо Мокошунаныкына кирип турам, же мунукуна кирип турам дегидей. Өзүңүз 5 колдой билесиз, же бардыкты билесиз. Уруксат, мен да бир сүйлөп коеюн. Жок, бизди да угуңуз. Мен азыр бир токтоңуз, берүү, ооба. айтып коеюн. Мен Ички иштер министринин өкүлү болом, милициянын полковниги, атым Аскат, фамилиям Алиев. Урматтуу мекендештер, азыр көрүп атасыздар дүйнөдөгү акыбалдын баарын. Бүгүн биз азыр бийликке бир условия койчу убакыт эмес. Кыргызстанда акыбалды көрүп атасыңар. Чрезвычайное положение киргизди, комендантский час киргизди. Айылдын ар бир айылдарга блокпост коюлуп атат. Эң катуу болуп атат, ооба. Бул жерден демебиз азыр Кудай сактасын. Вирусту алып жүрөбүз, эч ким билбейт. Бул куралы жок согуш деп айтсак болот. Вирус бизге согуш жарыялады. Мындай убакта азыр биз бири-бирибизге условия коюп, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген болбойт. Эми кылбасак, жаман акыбалда болсо коебузбу? Бүгүн угуп койгула. Бүгүн азыр бул жерде турганда маселе чечилбейт. Силер надежда кылбагыла, азыр Бишкектен самолет келет, биз ушинтип турсак учуп кетебиз деген. Мындай экен да. Андай маселе жок. Сөздүн кыскасы, монча эл
орусуз эле маякта кырылыш керек экен да ачыкадан. Эже кырылбайт, мына өкүлчүлүктөр турат. Москвадагы диаспоранын өкүлдөрү турат. Жата турганыңарды, тамагыңарды Диндин бир тиын акчасы жок. Таптак эчтеңе. Акчабызды эле калбадыңызбы байке? Ошолордун маселелерин Жеке, мына мисалга биздин документибиз жоголгон. 2-апрелге чейин биз чыгып кетишибиз керек. Анан биз кантебиз ошо? документиңерди биз Албай калабыз дегендерди. ал продление кылып берет. Продление Вообще документ вообще жок түк тамыры менен жоголгон. Гейла, кичине жууп койбойлу, жууп койбойлу. Bir minutta. Ооба. Buna biri-biribizди укпай, biri эл дагы бийлик да эч кимди укпайт. Бардыгы кыйын. Я 1 минут туруп тургулачы мына. Кичине жылып алайлык десе эч ким жылбайт. Же сиздин сөзүңүздү биз укпай атабыз. Укмактын сөзүн. Мындай жылайлыктар бир-бирден туугандар мындай айтайлыкчы бирибизге арманыбызды туура түшүнгүлө деп мындай айта албай атабыз эч ким.